Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Алыс жакындан көрүп жаткан бир туугандар, баарыңыздар аман жүрөсүздарбы? Биз ошентип Бишкектеги Тез Кабар медиа жамааты өзүбүздүн жамаат менен жигиттер менен Ысык Көл облусуна съемка жумуштары менен сапарга чыктык. Биздин адатыбызда баарыңыздар жакшы билесиздер. Ажыкебиз баш болуп, кайсыл жака сапарга чыкпайлы сиздерге бир сыйра кабарыны берип коюп, андан ары сапарыбызды улайбыз. Антикени сапарга чыкканда баарыңыздардан биз эң биринчиден дуа ниет кылабыз. Баарыңыздар бизге дуа кылып коюңуздар. Ошондой эле кимдер сапарда жүргөн болсо, сапардан кайткан болсо, кимдер алыста жүрүп Кыргызстанды көрө албай жүргөн болсо, Алла таалам баарыңыздарга жеңилдик берсин, жеңил кылсын, ишиңиздерге, сапарыңыздарды жеңил кылсын. Алла таалам эсен аман үйүңүздөргө жакшынакай иштеп кайтып келгенге насип кылсын. Ошентип бүгүн биз 4-июль эртең мененки саат 7-де жолго чыкканбыз. Буюрса саатынакей 11 болуп калды. Жолдо чай ичип, азыр мынакей боомдо баратабыз. Мен өзүм жалгыз эмесмин, туугандар. Жанымда жигиттер менен мен сиздерди бир сыйра тааныштырып өтөйүн. Менин жанымда бараткан, машина айдап бараткан бул Абдусухан мырза. Бишкек шаарындагы биздин агентствонун кызматчысы, агентствонун жетекчиси десек да болот. Артында Ибрахим Караке. Караке кандай, жакшысызбы? Иштер жакшыбы? Кандай келатасыз? Бул жакта биздин операторубуз. Бул негизи түндүк аймагындагы жалпы биздин съемкаларыбызды мына ушул жигит тартат. Сиздердин баягы кызматыңыздарда сиздерге дайым ушул жакшы чыгарылыштарды чыгарып, кадр артында эмгеги бааланбай калган жигит мына ушулар. Негизи төртөөбүз баратабыз, туугандар. Буюрса бизге дуа кылып коюңуздар. Мынакей бүгүн күн ысык, баары жакшы, маанайлар сонун. Иншалла сиздерге кыскача биздин программабызды дагы түшүндүрүп койсок, буюрса бүгүн жана эртең буюрса көлдө болобуз. Мынакей бүгүн биз эми буюрса Баканбаев жактан мына Жетөөгүз тарап менен Жетөөгүз, Каракол, нар жагы Түп, кайра Чолпон ата Бостери кылып, буюрса кайра Балыкчыдан кайтабыз. Буюрса съемкаларыбыздын планы ушундай. Эми насибинче буюрса жакшы сарайлар чыгып атат, жерлер чыгып атат, техникалар бар экен. Мына ошоларды сиздерге чагылдырып тартып көрсөтөбүз. Эгерде жарнамалык кызматтар керек болгон болсо, мынакей көл сезонунда башталды. Кандайдыр бир гостевой домдор болобу, же болбосо эс алуучу борборлор болобу, кафе, ашкана, кандайдыр бир рекламалык, жарнамалык кызматтар болбосун, биздин номерлер ылдыйында турат, чалып, байланышып көрсөңүздөр болот. Мен номерлерди негизи жатка да айтып коеюн, эгерде кааласаңыздар жазып алсаңыздар болот. 0505 86 0011. Мына ошол биздин номер, түз чала аласыздар. 0558 86 0011 номерлерине чалсаңыздар болот, жана 0777 86 0011. Мына ошентип боомдон да чыгып, оң тарапка Кочкор тарапка бурула турган поворотко да жеттик. 3 көчөгө мынакей. Балыкчы 24 километр калды дейт. Буюрса биз Ысык Көлгө кирип келдик мына ошентип турганда. Жол жакшы, аба ырайы жакшы. Көлдү быйылкы сезондон 1 ай мурда келген элек, бир аз суугураак болуп калган. Түшө алган эмеспиз. Эми бунусунда жигиттер менен түшөбүз деп турабыз. Көлдө жакшы бир жерлерде көлдөн жакшынакай буюрса сиздерге видеолорду чыгарып турабыз. Бизден алыстабаңыздар, каналга катталыңыздар. Ошондой эле биздин Кейжи Кабар, Эл Кабар, Чабарман, Күн Желеси, Тез Кабар Ньюс, Тез Кабар Иман каналдары бар. Мына ошолорго да катталып, өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Бул Балыкчы шаары. Балыкчы шаарындагы Айлампага дагы жакындап калдык. Бул жакта мынакей бал сатат экен. Бул жерде балык, курут, кымыз. Сонундай кыргыздын жашоосу жакшы да. Караңыздар. Бүгүн күн бул жакта дагы ысык, жакшы эле ысытып атыптыр.
мына жерде балыкчыдан бери Бишкек тарапка чыга бериште мына жерде балыктарды сатат эле. Мынакей балыктар турат. Көрүп турасыздар. Биз эми ушул айлампадан оң тарапка карап кетебиз. Түзгө кетсе Чолпон ата, мынакей бүт турат. Чолпон ата 78 км дейт. Биз эми Бөкөнбаевка барабыз. Бөкөнбаев почти 90 км чыгат экен. Мына ушул балыкчы шаарынан. Туристтерден уже автобус менен каттап баштаган окшойт, а? Машалла. Мына ошентип Бөкөнбаев тарапка кайрылып кеттик. Бул жак менен тетиги жерден оң тарапка Кочкорго дагы жол бар. Оңдо болуп атат деп уктум, бирок өтө элекмин. Билгендер болсо жазып коюңуздар комментарийга. Бул жерден Кочкорго кете турган жол, темир жол дагы салынат деп уктум. Эгерде билгендер болсо комментарийга жазып коюңуздар. Бул жерге партнер нефть жаңы заправка түшүп калыптыр. Так 68 сом, 56 сом, 40 дейин дейт. Бул жерде эмне деген экен? Шанхай дейт. Бул жерде 55 сом, 92, 55 сом 50 дейин, 80 жок экен. Жактында жолдордун сонун болуп калыптыр. Негизи көлдүн мына түштүк тарабы дагы эгерде жол бүтүп кала турган болсо, южный тарабы аябай сонун болуп калат. Көлдү айлансаң өтө туристический зона болот. Азыр тем более Асман шаары дагы башталды. Биз эртең Чолпон ата тарапка өткөндө буюрса ошол Асман шаары курулуп аткан жакты дагы божомолдоп буюрса көрсөткөнгө аракет кылабыз. Балыкчы шаар негизи аябай чоң шаар да. Абзхан мырза, кыйналбадыңызбы шаардан бери? Жок, жакшы бардым. Кыргызстан өзү любой жери керемет да, любой жери. Алла таала мына ушундай жерге ушундай жерди жаратып, ал жерге бизди жаратып, ушинтип бизге берип койгонуга чексиз шүгүр, туугандар. Керемет да Кыргызстан, керемет. Негизи Кыргызстандын кооздугуну, Кыргызстандын баркыны сыртка чыкканда билинет. Не дейбиз анда, туугандар? Бизге дуа кылып туруңуздар. Биз съемкаларды чыгарып туралы. Кызматтар болсо, мына төмөнкү номерлерге чалып, байланышып, биздин балдар жооп берет. Чалып байланышып, кызматтар болсо, алдын ала тактап чалып коюңуздар. Буюрса биз эске алганча. Биз эми мына түштүк тарабынан түндүк тарапка карап айланабыз. Ошондо азыр эми бул жагы Барскон, Бөкөнбаев, Жетөгүз, андан ары Каракол, Түп, бери жакта кайсы болуп калат дагы? Бостери, Чолпон ата тамчы кылып, кайра Бишкек тарапка өтөбүз. Буюрса жайлоолорду дагы тартканга аракет кылабыз. Көк жайык жайлоосуну, анан Кырчын, Аксай жайлоолорун буюрса туристтик зоналарды дагы отдельный выпуск кылып тартканга аракет кылабыз. Саламатта туруңуздар, туугандар.